Өзгөн шаарынын 100 жаштагы тургуну Кыргызстандын жаран экенин тастыктаган паспорту эми гана алды. Бул тууралуу 8-майда мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Саламатхан Малабекова Кыргызстандын жаран экенин тастыктаган документти 46 жыл кеч алды. Буга анын туулгандыгы, үй бүлө кургандыгы тууралуу күбөлүктөрү жана башка документтеринин жоктугу себеп болгон. Малабекова 1920-жылы өзгөндө туулуп, өмүр бою ошол жерде жашап келет. Мамлекеттик каттоонун жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери өз эсебинен анын документтерин калыбына келтирүүгө жардам берип, ID карта жасатышты. Паспорт салтанаттуу түрдө Белекбек чеги менен кошо тапшырылды. Бир кылымдык өмүр сүрүп келе жаткан Саламатхан Малабекованын 6 уул кызы, 28 небереси, 106 чөбөрөсү жана 61 кыбырасы бар. Кыргызстан эгемендикке ээ болгону жарандык паспортторду 1994-жылы бере баштаган. Ага чейин советтик паспорт болчу.